Был хаги-ваги, модная сумочка, попыт сумочки вот эти. Данияр Сайдахматов Бишкектеги базарлардын биринде 4 жылдан бери балдар оюнчуктарын сатып иштейт. Базарда Кытай, Өзбекстан, Россия, ошондой эле Белоруссиядан алынып келинген оюнчуктар сатылат. Сатуучу көбүнчө интернетте популярдуу болуп жаткан оюнчуктар өтүмдүү болоорун айтат. Интернетте, телевизорда көрсөтүп аткандай тренди деп коет го. Семейство хаги-ваги деп коет, ошолордон алышып атат. Сумочкалар бар, мисалы. Булар 300 сомдон сатабыз. Бирок булар башталышы мисалы 600 сомдон болгон да. Бирок дагы деле тренди. Вот эти все белорусские игрушки, да, мисалы. Ушул белорусский игрушка чем Кытайдыкына караганда аябай жакшы да, сапаты дагы жакшы. И өтүмү деле мындай орточо жакшы вариант. Но көбүнчө чын-чындап келгенде бардык эле жерде китайский игрушка. Балдардын кызыгуусун арттырган хаги-ваги оюнчугу Poppy Playtime компьютердик оюнунун башкы каармандарынын бири. Эч бир жаныбарга окшогон колдору узун оюнчук. Хаги англис тилинен кучактоо дегенди билдирет. Оюндун башында абдан ак көңүл болот. Фабрикада кырсык болгондон кийин терс каарманга айланат. Сатуучу Шайлоок Садабаевдин айтымында балдар көбүнчө жумшак келген слайм, лизун өңдүү оюнчуктарды, ошондой эле мультфильмдеги терс каармандардын образындагы оюнчуктарды сатып алышат. Воздушный пластилин деген бар да, тоже жумшак пластилинге окшоп. Ошону антистресс деп көп алышат. Момундай көп алышат. Слайм, лизун деп оюнчуктарды көрсөң, мына единорожкадан болгон слизистый оюнчук болот да. Слайм деген ушундай бүт түрү болот. Могу башкача немеден жазылат. Жана моулар жагын келтирет. Водяной тетрис деп. Бул мурун бар болчу. Тренд мультфильмде эмне оюнчуктар болсо, ошонун тренд немесин мягкий игрушкалар чыгат. Трендтегилер кымбатыраак келишет. Гуджитсу деген оюнчук бар. Ал эми страшилка жана монстр деп коебу. Мутанттар сыяктуу да. Чойлуу оюнчук болот. Ошону көп сурап келишет. Китайский эле оюнчук болот. Бул арбиз деген. Мындан деле мурун бар болчу. Бирок азыр оюнчуктар начинает качать да, уже арбиз деп көп сурап келишет ушуну. Муну сууга салса чоңойот. Аны сейчас твердый идет. Суга салганда эми жумшарат. Чоңоюп кете берет. Шарик болуп калат.